Жыл сайын кыш келгени дал ушул жайдан адам үзүлбөйт. Бул жер тагыраагы Чүй облусуна караштуу Зил тоо лыжа базасы. Учурда күн сайын бул жерге бир нече адам келип, лыжа тээп, күн сайын үй бүлөсү менен эс алып кетет. Көп жылдан бери келип жүрөбүз. 15 жылдан бери. Канатка трассасы да жакшы, мындай новичокторго жакшы, профессионал болсо да профессионалга да жакшы база да. Анан шаардан бат эле келип каласың. Жарым сааттык жол. 3 жыл мурда баштагам, лыжа менен баштагам башында. Андан кийин сноубордко өттүм, анткени досторум баары сноуборд тээп башташты. Мен да кызыгып, ошол себептен сноубордду ушул жылы баштадым. Ошо экинчи күнүм да бүгүн. Кайсынысы оңойрак негизи? Лыжа тепкен оңойбу же сноуборд тепкен оңойбу? Менин оюмча лыжа тепкен оңойрак, анткени бир эле правила бар да. 3 бурчтук кылып койсоң уже токтойт, а сноуборддон кичине оорураак экен. Бул жактагы тоо лыжа базасынын шарты боюнча айта кетсеңиз кандай экен? Сизге жагып атабы, негизи шарты кандай карап? Шарты өтө сонун деп ойлойм. Бардык ыңгайлуу нерселер түзүлгөн. Адамдарга ыңгайлуу. Бүгүн киши да азыраак экен. 5-күн болгон себептен, ошол себептен абдан мыкты деңгээлде деп ойлойм. База Ленин завод келип ошо кургандан бери иштейт, илгертеден бери. Мен ошо бала кезден бери иштейт. Мен өзүм бейинде лыжага 4 жашымда өзүм тээп калгам. Атам өзү үйрөткөн. Анан бейинде спорт школага келчи шаардан. Ошолор менен чогуу үйрөндүк, чынын айтканда. Негизи эле буягы азыр жакын жердеги баягы айылдарда жашаган элдердин көпчүлүгү эле лыжа тепсе керек бул жерде. Баягы кышкысын анткени көп эле жаш балдар дагы азыр инструктор болуп жүргөнүн байкадык да. Азыр школьниктерден бери инструктор болуп иштеп атышат. Өзүбүз дагы иштейбиз инструктор болуп. Бирок айылда жашагандарда көбү келип тебишпейт. Бул иштер кызыкпайт окшойт ошо. Негизи эле. Айылда жеңелер, апалар, карындаштар көп келип тебишпейт да. Бияка негизи эле лыжаны такыр тепкенди билбеген адам келди. Анан эң биринчи кайсы эрежелерге көңүл бөлүш керек? Эрежелерге эң биринчиден бейинен каска керек. Жөнүнө турпусун эле коюп кетет да. Ошон үчүн Коопсуздук үчүн. коопсуздук үчүн каска керек. Тормузду үйрөнүш керек биринчи. Туура жыгылганды үйрөнүш керек, турганды үйрөнүш керек. Ошолор биз үйрөткөндө ошол жерде бизди дагы инструктор орус аял үйрөткөн убагында. Анан ошол боюнча эле үйрөтөбүз биз деле. Көрө самоучка ушундай да. Өздөрү үйрөнүп алышкан, анан үйрөтө беришет да. База тууралуу айта кетсеңиз, кайсы айдардан баштап жыл сайын иштеп, анан кайсы айга чейин канча ай аралыгында иштейт ошондой? Жыл жаңырганга чейин ачылып калат. Эң эме болгону узакка чейин барганы бир 21 мартка чейин барган. Ал редко болот да эми. Эми бул жердеги баягы ушул базанын шарттары, коопсуздук чаралары негизи эле кандай түзүлгөн баягы келген туристтер үчүн? Жакшы, кооз. Мурун башында эчтеке жок болчу, азыр мынакей ёлкалар тигилип өзгөрүлүү болду да. Жакшы, шүгүр. Учурда тоо лыжа базасында бардык шарттар каралган. Тагыраагы келгендер алгач эле дал ушундай лыжаны, экипировканы сатып алышат. Андан соң бул жака келип канатка менен өйдө көтөрүлүп, андан соң лыжа тепишет. Ошондой эле бул жайда бардык шарттар каралыптыр. Тагыраагы кофекана, ашкана, ошондой эле тамактануучу жай дагы бардыгы бар. Түшкө чейин бир 3 түштүк, андан түштөн кийин бир 3-үнчү түш бартабыз. Жок, биз Ысык көлдөн келдик. Кандай экен бул жак? Жакшы, условиясы жакшы, баары тээп атабыз. Качанчы жолу келип атасыздар ошондо? Бияка Зилге биринчи жолу келип атабыз. Юбилей менен келген.
негизи ушундай эс алып туруш керекпи? Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Конечно, эс алып туруш керек. Бул өзүбүздүн ден соолугубузга жакшы, балдарды алып келип үйрөтүшүбүз керек. Балдар да келет биз менен чогуу. Өзүңүз көп жылдан бери эле теп жүрөсүз да? Ооба, көп жылдан бери эле тебебиз. Илгери Союз кезде мындай беговой лыжалар тепчүбүз, азыр эми скоростной лыжалар теп калып атып, баары склондон түшкөн болуп калды. Жакшы, эс алгыла, баарыңар чакырып кетем. Жакшы, эс алып кеткиле.